Бул хоккей менен машыгуунун эмнеге пайдасы бар да? Ушуну көбүнө эскертип эле кетейинчи, билишет, эскертип кетейин да. Мисалы деген баланы 3 жашка чакты эненин энергиясы менен иммунитети болот. Эне сактап турат да. Сүтем турат да. Ошол эненин учагында чоңойот да. 3 жаштан кийин бала эмбейт. Азыр керек болсо 3 жашка чейин эле эмбей калышы туурабы? 12 жашка чейин балачы, жанагы чоң сеткада эле болот, решето эле болот да. Эмне болсо чүчкүрсө деле, кичине суук болуп калса деле, шамал болуп калса деле ооруй берет да. Себептен анда эмне? Иммунитет еще не выработан. Иммунитет жок. Толук калыптана элек. Толук калыптана элек. 12 жашка чыксакты бала калыптана элек да. Кыз дагы, эркек бала дагы. Анан ошон үчүн музга бериш керек да. Ал чемпион болобу, болбойбу кеп анда эмес. Баланы музга кой бериш керек. Фигурный катание болобу же хоккей болобу, музга кой бериш керек. Себеп. Мисалы жанагы байкайсыздарбы, сибирский здоровье деген бар да. Сибиряктарды биз аябай көрөбүз го. Туурабы? Демек денсаулыгы чың дегенде. Чың, аябай тим эле. Көп нерсени тоготпойт. Ошол эмнеден болуп атат? Сибирде аба ырайы кандай? Суук да. Жаратылышынан организм ошол көнгөн. Көрдүңүздөрбү? Мына ошо сибиряк деп, сибиряктарды башкача эметебиз го, о, сибирякка карачы, тим эле чоң, аябай здоровый экен деп коебуз го. Ошол ошондон да. Суук жерде чоңоюп атат. Денсаулык чың да. Анын үстүндө физикалык нагрузка да бар. Демек, ошол болот да. Ошон үчүн баланы деген 3 жаштан кийин музга эле жөнөтүш керек, зордоо эле алып барып эле музга коюш керек. 12 жашка чейин ал үйрөнүп, анан анча-мынча ойноп, кызыгып дальше кетип калса, анан ары кете турган болсо кетет. Кетпесе, главный баланын эмне? Ден керек. Чыйрак болуп өсөт. Чыйрак болуп өсөт да. Хоккей деген бул оюнчук эмес да. Бул муз үстүндөгү эле көкбөрү деп койсо болот да. Мындайча айтканда, жанагынча ылдамдык менен келип бортко тийип туруп, кайра туруп кетип көрчү. Секөөбүз азыр кула чогулсок бортко тура албай. Бизди больницага алып кетет. А тиле туруп алып кайра ойноп кетет. Бардыгы. Элестетип көр, жөн эле муз тепкенде кыйналасың. А тиги жерде шайбаны алып учуп кетип барат. Болгондо да бирөө менен талашып. Башкасы менен талашып келет. Бирөөсү келип аны каптадан койгулуп атат. Бирөөсү келип жаап атат, бирөөсү келип тосуп атат. Ошондо да болбой атырылып жүрүп атат да. Буга кандай энергия керек, кандай күч керек? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул хоккей менен баланы 3кө чыккандан эле кызын дагы баласын дагы музга эле кое бериш керек. Бар, хоккей ойнойсуң деп туруп элечи. Ошондо бала деген эрки башкача, денсаулыгы башкача болуп чоңоет. Мисалы мен хоккей балдарды билем да. Көбүнчө 100% билбесем 99 билем да. Мүнөздөрү такыр башка, өздөрүнүн алып жүрүмдөрү такыр башка. Булар деген тияка Нарынга бар ойнойт, Скөлгө бар ойнойт, Бишкекке келип ойнойт. Өзүнчө кийинет, өзүнчө тамак жейт, өзүнчө гостиница жатат. Бала деген спартанец болуп. Ар тарапта спартанецтердей болуп калат да. Жөнөкөй айткандачы. Мына балага кандай пайда? Өз алдынча өзүн алып жүрүү деген бул. Демек азыр бизди көрүп аткандар кимдир бирөө баласын же кызын конькиге тургузуп, ошол хоккей тарабына бергиси келе турган болсо, шаардык жанагы эле шаардык муз тебүүчү жайга барып эле ошол жерден тапсырып. Бишкек арена же болсо баары көнүп калган, азыр Бишкек арена деп аталып атат. Баары эле көнүп калган городской катокто. Вот ошол жерге барса эле администратор Сашка бар. Александр. Барып эле ошого айтып, мен баламды хоккейист кылам, фигурка кылам десе эле болду. Ал жерден алып барат да тренерге көргөзөт, пожалуйста, көргүлө дейт. Ана жагын болду. Баланын мүнөзүнө жараша, баланын калыптануусуна жараша. Ошол менен анан кетти дей берди да.